Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жаныбек Абиров трибунада сүйлөп жатып, коомчулуктан жана жабырлануучудан дагы бир жолу кечирим сурады. Жалпыңыздардын алдыңыздарда Аргенден жана анын үй бүлөсүнөн, жакындарынан, ошондой эле мага ишеним көрсөткөн шайлоочуларымдан жана үй бүлөмдөн чын жүрөктөн кечирим сурайм. Сиздер менен биротоло коштошпоймун, жолугушканга чейин гана демекчимин, деди Абиров. Эске сала кетсек, 12 мартта Жаныбек Абиров мушташка катышканы белгилүү болгон. Мушташтан жабыркаган жаран улуттук госпиталга жаткырылган. Бул кадам үчүн Абиров социалдык тармактагы баракчасы аркылуу элден кечирим сураган. Ал эми 15 мартта Жогорку кеңеш Жаныбек Абировго карата кылмыш ишин козгоого макулдук алуу үчүн башкы прокурор киргизген сунушту карап, атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. 27 мартта Жаныбек Абиров жоопкерчиликти сезип жатканын айтып, депутаттык мандатын тапшыра тургандыгын билдирген. Анын арызы Борбордук шайлоо комиссиясында каралып, Абиров мандатынан ажыратылган. Жалпыңыздардын алдыңыздарда дагы бир ирет Аргенден жана анын үй бүлөсүнөн, жакындарынан, ошондой эле мага ишеним көрсөткөн шайлоочуларымдан жана командамдан жана менин үй бүлөмдөн чын жүрөктөн кечирим сураймын. Сиздер менен биротоло коштошпоймун, жолугушканга чейин гана демекчимин. Токтогул районунун 41 жаштагы тургунунун сарайынан 25 килограмм марихуана табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, сарайда жерге кургатылган кара куурайдын өзгөчө жыты бар, күрөң жашыл түстөгү чөп табылган. Алынган заттар 2 полиэтилен баштыкка салынган. Алардын жалпы салмагы контролдук таразада 25 килограмм марихуананы түзгөн. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси банги каражаттарынын психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо менен кылмыш иши козголду. Азыркы учурда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте банги кылмышынын мүмкүн болуучу катышуучуларын аныктоо боюнча мындан аркы ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүшүүдө. Бишкектен Сеул шаарына алгачкы каттам 11 июнга белгиленди. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Маалымдалгандай, каттамды кореялык TWay Air Go Ltd авиакомпаниясы аптасына бир жолу жекшемби күндөрү аткарат. Бул Түштүк Кореянын борборуна Бишкектен биринчи туруктуу аба каттамы болуп саналмакчы. Бишкекте башаламан таштандыларды таштагандарга айып пул салына баштады. Бул тууралуу кала бийлиги эскертет. Маалым болгондой, калаада башаламан таштандыларды таштоо фактыларын аныктоо боюнча түнкү рейдтер уланууда. 2 күндүн ичинде 3 район боюнча 6 тартип бузуучу аныкталып, 45 000 сом айып пул салынды. Ишкананын көйгөйү өнөр жай таштандыларын акы төлөбөстөн тымызын, көбүнчө түн ичинде таштанды челектерине таштоо болгон, тигүү цехтеринин, мал союучу цехтердин калдыктарын, курулуш таштандыларын ыргытып жатышат. Бул көбүнчө жабдуулардын бузулушуна жана жүктөгүчтөрдүн ишинин көбөйүшүнө алып келет. Анткени мындай таштандыларды жүктөө 3 эсе көп убакытты талап кылат, дешти тазалык ишканасынан. Бишкек шаарына мындан ары мектептер курулбайт деген сөздөр чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Бишкек мэри Эмилбек Абдыкадыров билдирди. Мэрдин айтымында эми бала бакча курууга көбүрөөк басым жасалат. Бирок ошол эле учурда мектептерди куруу дагы сыртта калбайт. Мектептер салынат, мектептер курулбайт экен деген туура эмес сөз. Мына азыр Асанбай жака мектеп куруу үчүн жер бөлүп бердик. Орусия бизге мектеп салып берет. Ак Бата жаңы конушунда дагы 75 мектептин проектисин берип жатабыз. Ал жака дагы курулмакчы. Быйыл мектеп курулган жерлерге элдер бала бакча дагы куруп бергилечи деп суранып жатышат. Ошондуктан биз бала бакчага көбүрөөк басым жасайлы деп жатабыз. Бирок албетте мектептерди дагы курууну таштабайбыз. Мектеп курушубуз керек, деди шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан кабарлашты. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алгандардын көбү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Анын ичинен 1702 адамды Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу боюнча 3 жарлык, ошондой эле 46 адамга Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу боюнча 1 жарлыкка кол койду. Финляндия расмий түрдө НАТОго мүчө болду. Салтанат Альянстын сайтынын түз эфиринде көрсөтүлгөн РИА Новости жазып калтырган. Муну менен аталган өлкө Түндүк Атлантикалык келишим уюмунун 31 мүчөсү болуп калды. Маалымдалгандай, жаңы мүчөнүн кошулуусу боюнча документтер АКШда сакталмакчы.
иш-чара НАТОнун штаб-квартирасынын алдындагы аянтта Финляндиянын мамлекеттик желегин салтанаттуу көтөрүү менен аяктамакчы. Түркияда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 50.399 адамга жетти. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышты. Маалымдалгандай каза болгондордун өздүгүн тактоо уланып жатат. Ал эми көз жумгандардын саны өзгөрүшү мүмкүн экени кошумчаланды. Эскерте кетсек, ушул жылдын 6 февралында Түркиянын түштүк чыгышындагы Кахраман-Мараш провинциясында күчү 7,5 балга жеткен жер титирөөлөр орун алган. Кырсык өлкөнүн 11 провинциясында жана коңшу мамлекеттерде, анын ичинде Сирияда да сезилген. Түрк бийлиги жер титирөөнү кылымдын катастрофасы деп аташкан. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунaalар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы. Сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.